ушул айылдардагы Достук, Дөбө, Таштумшук, Көктерек айылдарынын Мазаиттин жеринен тескери участоктогу тургундарын Баткен районунун Бужум айылына карашы Чет булак участогуна Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан жаңыдан түптөлгөн Жаңы Достук конушунда 181 үйгө салып көчүрүлдү. Алардын ал жактагы үйлөрү эми чын айтканда кээ бирлеринин үйлөрү эскирип калган мындай үйлөр эле да. Биз жаңы 181 үйдү куруп көчүрдүк. Ушул адамдарыбыздын жанагы үйсүз калбасын деп. Же туруп тургула деген жокпуз. Туруп тургула эмдик жыл аласыңар, туруп тургула аркы жыл эмес, именно салып бүтүп туруп анан көчүрүп анан алар чыгат. 181 үйдү көчүрдүк. Алардын жанына дагы 10 сотуктан жер бердик. Эгерде жанына балама үй салам десең, балама үй салып ал депчи. Ошондой эле көчүрүлүп келген атууларыбыздын маселелерин чечүү максатында жалпысынан 300 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, анын ичинен Баткен район мамлекеттик администрациясына 225 миллион 500 миң сом, Лелек район мамлекеттик администрациясына 73 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп берилди. Акча каражаттары турак жайында жана бош участкаларда калган кошумча чарбалык курулуштарына жана бак дарактарына компенсация катары төлөп берүү үчүн бөлүндү. Бүгүнкү күнгө 75 жаранга 1 миллион сомдон компенсация төлөндү. Урматтуу туугандар, биз алар жөнүндө көчүрбөстөн Байганча сарайын калып кетти, Тандырын калып кетти, Почогун калып кетти, ошол восстановить этип ал деп туруп, компенсация да колдон акчаларына берди. Бул биздин элде, биз карабасак ким карайт деп алардын очок-почогунду баягы анча-мынча навес-савесинди же болсо малга болгон сарайларын салып ал деп туруп, ар бирине 1 миллион сомдон акча бөлүп берди. Ал эми Лелек районунда Кулунда аймагынын Разаков айылынын Нурматов жана Жанабаев көчөлөрүнүн Сада участкасы жана Максат айылдарынын тургундарын көчүрүү үчүн 76 турак үйлөр курулуп жатат. Курулуш иштери ушул жылдын 30 ноябрына чейин толук аягына чыгарып, жарандарыбыз үйлөргө берүү пландалууда. Лелек районунун 76 үй экен, аны да бүтүп атабыз куруп, Разаков айылынын ылдыйына куруп атабыз. Кудай калса жолдорун куруп атабыз, асфальттап, Тимирюктун сону өзүнчө эле микрорайон болуп калды. Ошол жерге жакында көчүрүп чыгарабыз, 30 ноябрга чейин.